Кандайсыздар менин туугандарым, менин ыйык сүйүктүү бир туугандарым, мени тааныган жана тааныбаган, мени жаман көргөн, жакшы көргөн бир туугандарым барсыңарбы, амансыңарбы? Бүгүн кечирим суроо боюнча бөлүшкүлө дедим. Анткени кечирим суроо көп, жыйындагылар көп, харизмат жыйыны, баптист жыйыны жана башка жыйындагылар дагы эле эски осуяттагыдай кечирим сурап келишет да. Мен да убагында ошо туура эмес ишенип жүргөндө кечирим сурап келгем. Кечирим сурай берип тажап, чарчап кетчүмүн да аягындачы. Анткени мен баягы толук мен баягы анткени толук мындай ишенбестиктин айынан, толук ишенбестиктен ошо кечирим сурап кетишкенмин да. Еврей 13 бөлүмдө айтылган жери бар да. Ооз курмандыкты тынымсыз айтып келе дейт да. Ошол аятты көп эле жыйындагылар ооз курмандык десе эле кечирим сурап келишет да. Ооз курмандык бул кечирим суроо деп ойлошот да. Ооз курмандык бул эмне өзү? Бул даңктоо, маңктоо жана ыраазычылык. Болду. Ыраазычылык. Эмнеге ыраазычылык? Именно күнөөмдү кечиргениң үчүн деп. Мактоо, даңктоо депчи. Ошол ооз курмандык ошо үч эле нерсени айтып келет да. Мактоо, даңктоо жана ыраазычылык. Анан Матфей канча эле? Матфей 6 бөлүмдө 14-15 мындай деген жер бар да. Эгерде мынтип баш жагын окусак, биз кантип сыйынышыбыз керек деген ошондо Иса Машайх мынтип сыйынгыла деп айтып келген жери да. Ошондо 12-ни окусак мынтип да: бизге жамандык кылгандардын кечиргенибиздей сен де биздин күнөөбүздү кечире көр дейт да. Ушул аятты көп жыйындагылар ушундай кечирим сураса болот турбайбы дейт да. Анан 14-15 окусак мынтет: эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер дейт. Башкалар кимдер бул? Именно адамдар да. Кошунаң, бир тууганың же аялың, күйөөң мындай да. Жаңы осуятта, эски осуятта көп жерде кечирим сурагыла, Кудайдан кечирим сурап келгиле деп айткан жерлер өтө көп да. Забурда, Жезекилде айтылат да, кечирим сурагыла менден депчи. Жаңы осуятта, анткени Матфейди биле берсе, мен көп айтып келем. Матфей бул эски осуяттын күчүндө да. Анткени именно Машаяк ошо Матфей, Марк, Лука, Иоанндын башы дагы бул эски осуят. Иоанндын 19-дон баштап бул жаңы осуят. Ошон үчүн жаңы осуятта кечирим сурагыла деген жер жок да. Таппайсыңар. Ишенбесеңер издеп окуп көрүп таппайсыңар. Эски осуятта бул Матфей дагы эски осуятта бул биякта да эмне кечирим мынтет да. 14-15 мааниси эмне? Мынтет: эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер, анда асманда атаңарды силерди кечирет. 15-те окусак: эгерде башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, анда атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт. Биякта болсо мындай да: адамдан адам кечирим сураса болот деген маани да. Булчу мынтет: эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер деп. Башкалар ким? Именно кошунаң, байкең, бир тууганың, иниң, мисалы, аялың, күйөөң. Ошон үчүн адамдан адам кечирим сураса болот деген мааниде булчу. Жаңы осуятта Кудайдан кечирим суроонун кажети жок деген сыяктуу да. Анткени Кудайга уже именно Машаяктын каны жеткилең болгон. Кудай Машаяктын канына ыраазы болгон. Ошон үчүн Кудайга кечирим суроонун кереги жок да. Көп жыйында ушу кечирим сурай берип, кечирип кой дей берип, Машаякты кайтадан чакырып атышат да. Чакырып, айкашкандай чыгып кадап атышат. Кайта колдорунда, буттарына мыкты кагып атышат да. Камчылап, кайта кыйнап атышат да. Мааниси ошол. Ошон үчүн эски осуятта, мисалы үчүн Жезекил 18:30-та, Жезекил 18:30. Ошондуктан Израиль эли, мен силерди ар бириңердин жолуңарга жараша соттойм дейт Кудай тегир. Күнөөңөрдү мойнуңарга алып, Кудайдан кечирим сурагыла. Мынакей: өзүңөрдүн кылмыштарыңар өзүңөргө тоскоол болбош үчүн кылмыштарыңардан бурулгула деп тур. Бул жерде тобо кылуунун мааниси, Кудайга келүүнүн, Кудайга кайрылуунун мааниси жана биякта эмне дейт? Күнөөңөрдү мойнуңарга алып кечирим сурагыла деп.
мындай аятта толтура, Забурда деле бар, Аюпта деле бар. Көп жерде эски осуятта кечирим сурагыла деп айтып келет. И Матфей алтын окуп кеттим, аякта да кечирим сурагыла деп. Башкаларды кечиргенде Кудайым силерди кечирет деп атат да. Ал жерде эки адам ортосундагы мамилени айтып жатат десем болот. И еще ал жерде Матфей бул деген эски осуяттын күчүндө да. Ошон үчүн жаңы осуятты мисалы үчүн Эфесяндан окусак, Эфесяндан 4:32 окусак мынтет да. Бири-бириңерди кайрымдуу боорукер болгула, Кудай силерди Машаяк аркылуу кечиргендей деп. Бири-бириңерди кечиргиле. Ошол эле Эфесянын 1-бөлүмүн ачсак, 1:7. 1:7 окусак, Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун кады аркылуу кун төлөнүп күнөөлөрүбүз кечирилди. Көрдүңөрбү? Жаңы осуятта жалаң кечирилгенбиз деп айтып келет да. Эч кандай ал жака мүмкүн, балким, кечирет болуш керек деп айтылган эмес. Именно кечирди деп айтып келет. Эски осуятта кечирген деп айтып. Ошон үчүн көп жыйында ошо ооз курмандыкты, анжа Матфей 6-бөлүмдү кечирим сурагыла деп атпайбы деп ошо жаңылыштык кылышат да. Же билбейм, пасторлор билишеби, же айтышпайбы, же өздөрү билишпейби. Ал жерде жалаң кечирим сурап, кечирип кой деп айтып келишкен да. Оймойм, мынакей. Айырмасы ошол. Ошон үчүн силер ар дайым кечирим сураган сайын, дагы бир жолу айтып кетейин, Машаякты чакырып атасаңар да, чакырып айкайкай кадап атасаңар да, кадап, кайта камчылап, сабап, буту колуна мыктан кагып атасаңар да, кайта улам чакырып атасаңар да, кереги жок мунун. Анткени Машаяктын каны жеткилең болгон, Машаяктын канына ыраазы болгон. Анткени бизди караган сайын бизди эмес, биздин ичибизде ыйык рухту Машаякты көрүп турат. Аминь. Мынакей. Ошон үчүн жаңы осуятта анткени мынтет, шектенбеген адам бактылуу дейт. Абийири соттобогон адам бактылуу дегендей, кимдин спасенный адамдын абийири соттобойт. Спасенный адамдан шектенүү жок. Анткени ал кечирим сурабайт. Анткени ал уже билет да, ишенет, билет, что Иса Машаяктын каны уже кечирип койгон, түбөлүк кечиргенин уже билет да. Ошон үчүн кечирим сурабайт. Не спасенный адам дайыма абийири соттоп турат, дайыма шектенүү болот да. Кокой, мен муну кылып алдым, мен тосокко кетип калдым деп. Айырмасы мындай да, кылган күнөөң үчүн сен жерден аласың, сен асмандан албайсың. Жерден сепкениңди баары толук алып, толук күнөөлөрүңдү ушу жерден алмайынча сен өлбөйсүң да. Жазууда ал нерсе бар. Кийин шашпай тапкан окуп берем. Жерде жашап атканда кылган күнөөң, кылган сепкендериң баардыгын ушул жактан тирүү кезиңде гана ушу жердин үстүнөн гана аласың. Бир тууганым ошону мындай жеткирейин деп атам да. Көп ойлойт, жакшы кабар айтпасам тозокко кетем, жакшы иш кылбасам тозокко кетем, оңдук бербесем тозокко кетем дегеле койчу толтура да. Анын баардыгын сен жерден аласың. Ушу көзүң тирүү кезиңде жерде жашап атканда аласың. Асманга жаның кеткенде ал жерден сен барганда ичтиң, чектиң, бирөөнү урдуң, бирөө менен мушташтың деп сен ар бир кылган күнөөңдү эстебейт. Анткени жазууда бар, мен сенин күнөөң, мен өзүм үчүн өзүм сенин күнөөңдү эстебейин дейт. Ышаят айтылган 46-бөлүмдө ушу мен өзүм үчүн өзүм сенин күнөөлөрүңдү эстебейин дейт. Анда айтылган жер бар, сен эгер күнөөң кочкул кызыл болсо мен аппак кардай кылам дейт. Оймойм, мынакей. Анан эмне, сенин күнөөлөрүң деңиздин түбүнө таштайын дейт да. Анан дагы бир жер айтылат, силер мени өзүңөр ушу күнөөңөрдү эстетип атасыңар өзүңөр дейт да. Ошон үчүн Кудай эстебейт экен да. Анан өзүбүз эле кечирим сурай берип, Кудайга биз күнөөбүздү кайта алып чыгып атабыз да. Жазууда айткандай эстетип атабыз да, өзүбүз эле ушу күнөөбүздү эстетип атабыз. Ошон үчүн Кудай айтат, мен уже эстебейм, унуттум дейт да. Анткени Машаяктын канына Кудайым ыраазы болгон үчүн биздин күнөөбүздү эстебейт. Ошон үчүн кечирим, жаңы осуятта кечирим суроонун кажети жок да. Аминь. Ошон үчүн анан дагы бир жерде айтылган, Еврейлерде, Еврей 9-бөлүмдө, жок, 10-бөлүмкө, 18-де. Еврей
10. bölüm 18'de mıntet. Ал эми күнөөлөр кечирилгенден кийин күнөө үчүн курмандык алып келүүнүн кереги жок дейт. Мынакей бул самый жөнөкөй жооп, баардыгына жооп ушул да. Мындай ал эми күнөөлөр кечирилгенден кийин күнөөлөр каякта кечирилди? Эмне айкашкан жыгачта оймин күнөө үчүн курмандык алып келүүнүн кереги жок дейт. Кайсы курмандык эле? Азыр биз кечирим сурап атпайбызбы? Ошол болчу да. Кечирип кой деп курмандык алып келип атасыз Кудайга кечирип. Бул кечирим суроонун кереги жок деп атат. Мааниси ошол мынакей. Кудайга эмне курмандык керек? Ооз курмандык, мактоо, даңтоо жана ыраазычылык болду мынакей. Жаңы осуяттын курмандыгы ушул болчу да. Бул 10-аят. Эми ушундан кийинки 13 мынакей. Еврей 13-15 окуп берейинчи. Ал бөлүмдөн кийинки айтып келет да. Ошондуктан Кудайга мактоо курмандыгын үтүр, башкача айтканда анын ысымын даңтаган ооз курмандыгын Иса аркылуу тынымсыз алып келели дейт. Мынакей чындыгы ооз курмандык ушул болуш керек болчу да. Амин. Ыраазычылык, мактоо, даңтоо болду. Эч кандай кечирим сурап, машаякты кайта чакырып, кыйнап, аны айкашкан жашка кадабай, кайта камчылап сабабай, мыктан кайта какпай, мына чыныгы курмандык ушул болуш керек болчу. Ооз курмандык ушул болуш керек. Анан биз жанагынтип кечирим сурап окуп кеттим го. Күнөөлөр кечирилгенден кийин дейт, ага башка курмандыктын кереги жок деп атат. Эмне күнөөлөр каякта кечирилди? Эмне айкашкан жагачта кечирилген болчу. Амин. Жана Иоанн 19:30 аткарылды деп ошол жактан баштап эмне күнөө кайта кечирим суроонун кереги жок болчу. Мынакей. Эмне аткарылды дегенден баштап ошо айкашкан жагачта ошо курмандык бүткөн да. Амин. Кайта эмне дейт? Күнөө үчүн кечирим суроонун кереги жок деп атат. Курмандыктын кайта чалып кереги жок деп атат Кудайым. Мынакей. Айырмасы ошол да. Забурда мисалы үчүн 50-бөлүмдө 14 болуш керек. Мынтет мага өзүңдүн куткаруу кубанычыңды кайтарып бер дейт. Бул мааниси эмне? Анткени эски осуятта дайыма куткарууну жоготуп, кайта алып, кечирим сурап, кайта кечирим алып ошону келишкен да. Ошону айтып атат. Мага өзүңдүн куткаруу кубанычыңды, спасенияңды дейт да, кайтарып бер дейт. Көрдүңөрбү? Эски осуят дайыма ошону жоготуп, кайта алып, кечирим сурап, кайта бийлигиң бар, руху менен мени бекемдей деп. Аюпта да бар. Аюпта 33:26-да. Аюп 33:25 беле? Намтет. Кудайга сыйына турган болсо дейт, ал ага ырайым кылат. Ал анын жүзүнө кубаныч менен карайт. Адамга адилдигин кайра берет деп атат. Көрдүңөр? Аюпта эски осуятта ошо адамга адилдигин, бул деген спасениясын деп атат. Кайра берет деп атат. Көрдүңөрбү? Эгер ага сыйынса, баштамасам да, Кудайга сыйына турган болсо дейт, ал ага ырайым кылат дейт. Ошо сыйынып кечирим сураса дейт да, ага кайта адилдигин кайтарып берет деп атат. Забурдагыдай менин кубанычымды кайтарып бердим, спасение да, адилдик, кубаныч, бул жанагы спасение да, ошону кайтарып бер мага деп. Эски осуятта дайыма ошону жоготуп, кайта алып, жоготуп келишкен да. Жаңы осуятта куткарууну жоготконго мүмкүн эмес. Бул да тема башка, бир жакшы тема, бул да кийин ошону айтып берем убактым болгондо. Ошон үчүн туугандарым, кечирим суроонун кажети жок да. Ушуну жаман чирпейим чыгып айткым келет да. Кечирим суроонун кереги жок. Анткени Машаяк бизди уже түбөлүк кечирген. Еврей 13:8 болуш керек. Мынтет. Иса Машаяк кечээ кандай болсо үтүр. Бүгүн да ошондой жана түбөлүк ошол бойдон дейт да. Мынакей. Иса Машаяк бар жерде эмне бар? Кечирим бар. Амин. Иса Машаяк жерде эмне бар? Ырайым бар. Мына көрдүңөрбү? Кечээ кандай болсо дейт. Мурун бизге чейин кандай болсо дейт. Бүгүн да ошондой, азыр да жана түбөлүк дейт. Мунун мааниси Кудайым мурункуну да, азыркыны да, келечектигин да кечирип койгон дейт да. Мына ырайымдуу да. Амин. Иса Машаяк бар жерде эмне бар? Кечирим бар.
ырайым бар. Ошо айтып атат. Мурун кандай болсо да азыр жана түбөлүк дейт да. Мынакей жооп ушул да мурункуну да азыркыны да түбөлүк да кечирген деп атат да. Ошон үчүн азыркы кез мындай ырайымдуу кез деп дайым айтып келем. Биз азыр ырайымдын үстүндөбүз да. Ошон үчүн кечирим суроонун кажети жок да. Омин окуп кеттим Аюпта Забурда мурун эски осуятта жалаң ушу жоготуп кечирим сурап келишкен баардыгы. Кечирим сурап кайта таап, кайта жоготуп, кайта алып, кайта берип. Жаңы осуятта бүттү ушу түбөлүк анткени Машаяктын канына Кудай ыраазы болгон. Омин. Мен айтарым ошол да. Ошон үчүн бир эжемдин кызы бар. Карындашым мага жээн болот да. Ошол неме дейт да. Депрессиядан кантип чыгам дейт. Менен ал жазууну билбейт, ишенбейт. Жыйынга бир эки жолу алып келген, бир көп жылдан мурун алып кетип чала була келип кетип анан толук ишенбей койчей деп ошону кетип калган. Ошон үчүн убагында ошо күйөөсү менен ажырашып, анан теме бала чакасы менен калып, анан ошону кыйналып жүргөн кез болчу. Депрессиядан кантип чыгам деп атпайбы? Мен айттым, эки эле жол бар дедим. Биринчиси Кудайдын жолу менен чыгасың, экинчиси өзүңдүн күчүң менен, өзүңдүн акыл эсиң менен чыгасың деп ушинтсем, өзүңдүн акыл эсиң кандай айтып берчи дейт да. Мынтим да. Кийин карасам ал жанагындай интернеттен, ютубтан жанагындай коуч, психологдорго барып өтөптүр, мындай көрүп атыптыр да. Мен айттым, сен аларды эмне кыласың көрүп? Айттым, жарым коучтун жарымынан көбү өздөрү ажырашкан катындар дедим. Бүт эле ажырашкан, жаңылган. Зачем алардын жашоосу деди биздикиндей, просто алар айтпайт дедим. Алар айтпайт. Маска да, мындай маска. Алар только жакшы жашоосун айтып, көрсөтүп, мактанып, атак на самом деле мындай ички дүйнөсүнө кирсең бизге окшоп эле кыйналып, бизге окшоп эле мындай изденип жүргөн кишилер да, мисалы. Анан айттым, либо Кудайдын сөзүн кара дедим. Ал так как ал ишенбегенден кийин, жыйынга барбагандан кийин, Иса Машак эмне экенин билбегендиктен, анан айттым, анда экинчи эң жеңил, эң жакшы жол дедим. Көчөгө чык дедим. Сен үйдө отуруп алып эле стресс болуп эле отурбай, көчөгө чыгып көп мындай көбүрөөк бас дедим да. Адам качан көбүрөөк эшикке чыгып көбүрөөк баскан сайын кадимкидей жанагы стресс, депрессия дейби, ошолордон кадимкидей алыс болот да. Анткени адам стресске түшкөндө эчтеке желаниясы жок болуп калат. Көчөгө даже адам менен сүйлөшкүсү келбей калат да. Анткени мен башыман өткөн да. Москвада иштеп жүргөндө менде эле стресс болгон, Кыргызстанда эле стресс болгон. Москвада иштеп жүргөндө жумушумда стресс болуп, ызы чогулуп, анан кайта машинемди эле бар болчу ал кезде. Машинем менен эле чыксам болуп, мен атайын жөөм адам мындай жөө басыш керек да. Эшикке чыгып, токтотуп, баардыгын жыйыштырып, көчөгө чыгып 2 саат күнүнө мен 2 саат таң атпай туруп алып, парк биз жакта бир эме бар, парк бар эле. Паркка чыгып атайын айланып баскым келчү, билбейм эмнеге ушундай чыгып, анан дагы эге чыккан кезде кечке маалда чыгып келчүмүн да, чыгып, ар кайсы метролорго барып, дос балдар менен жолугуп, атайын жөө эле чыккым келчү да. Элдер менен таанышып, кыргыздар менен таанышып, кандайсың, каяктык болосуң, ушундай бир адам. Ошон үчүн көбүрөөк эшикке чыгыш керек да. Анан бул биринчи вариант дейт. Экинчи вариант бул деген Кудайдын сөзү дедим. Именно Кудай менен жашоо мындай да. Мен азыр өзүмдү мисал кылып койсом, эгер мен Кудайга ишенбесем, эгер мен Кудайды тааныбагандачы, мен эч либо алкаш, либо бомж, либо соттолуп кетмекмин да. Мен ушундай страшный адаммын да, ушундай желмогусмун да менчи. Адам акыбалы ошондой да. Алайын, жулайын, эптеп ушундайбыз да. Ошон үчүн мен ошо именно Кудайдын ырайымы мени кармап турат да. Мен ушуну эмне айткым келип атат. Кудайдын сүйүүсү, Кудайдын ырайымы, ушу Кудай мени кармап турган үчүн мен ушу азыр ушу акыбалдуу болуп турган болуусун эч акта эле. Эгер мен Кудайды тааныбаганда, Кудайды билбегенде
мен айтып атпаймынбы эч бомж же алкаш же көчөдө калып же жинди болуп же соттолуп кетмекмин да. Мен ошон үчүн Кудайга шүгүр келтирем да. Именно Кудайды таанып, Кудай мени ушу өзүнө ушундай жакындатып, ушундай өзүнүн Кудайдын өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн жолун ачып бергенине ушунчалык сүйүнүп кетем да. Анткени чын мен башка таяна турган, ишене турган эч кимим жок да. Именно ушу Иса Машаяк калды. Именно Кудайым калды да. Башка эч ким, баардыгы тең кетип калды. Аялым деле, тууганым деле, ата энем деле баардыгы жок да. Баягы жаш кезде сүйөм, күйөм, өлөм, сен үчүн өлөм деген деле досторум же кыздар эч ким, бирөө да жок. Аялым деле, бала чака деле бүт баары өз жолуна өзү менен кетип калышат экен. Анткени бир сөз бар го, сен туулганда өзүң жалгыз тууласың, өлгөндө өзүң жалгыз өлөсүң деген. Анда мындай деген сөз бар го, тууганчылык бар, бирок ар ким өзү менен өзү өлөт деген сөз бар да. Мындай бир тууганчылык бар, чогуу өлмөй жок дейт да. Ар бир адам өзү жалгыз туулат экен, өзү мындай түпкү тамырында өзү жалгыз экен да. Хоть сыртыңда бала чакаң, аялың, туугандарың курчап турганы менен ички дүйнөңдө адам баласы жалгыз экен да, по-любому. Анан өлгөндө да жалгыз өлөт экен да. Ошон үчүн айтарым, бир туугандарым, Кудай менен болгула, Кудайдан алыстабагыла. Хоть кандай уруш талаш болсун, кандай тажынчылык, кандай бир жаман көрчүлүк болбосун, баары бир Кудай менен болууну чакырып кетет элем. Анан жана кечирим сурагандарга дагы айтып кетет элем. Кечирим суроонун кажети жок да. Кудай уже кечирген да. Амин. Андай силерде спасение жок. Андай өзүңөрдү текшерип көргүлө. Экинчи Коринфянда айтылган, өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлө дейт да. Балким силерде ыйкырык барбы жокпу, ким билет. Ошон үчүн андай эгер силер кечирим сурабасаңар, силер анда не спасенныйсыңар да. Амин. Анткени силер толук мындай ишене албай атасыңар да. Амин. Что Иса Машаяктын каны жеткилең болушуна силер көзүңөр жетпей атат. Анда силердин Машаяктын кереги жок да. Мен өзүм кылам, өзүм кечирим сурап, күйүп сүйүп, өзүм барам деп атасыңар. Бирок андай эмес. Именно Машаяк биз үчүн керек болгон үчүн Кудайым өзүнүн жалгыз уулун берди дейт да. Мынакей чыныгы сүйүү ушул да. Амин. Ошон үчүн келгиле бир туугандарым, өзүңөр текшерип көргүлө. Эгер не спасение болсоңуз, спасениени издеп алгыла. Анткени спасенияда мындай чоң, жазууда айткандай, олуу сыр бар да. Бул сыр эмне? Именно Машаяк күнөөңдү кечирди, түгөлү кечирди деген сыр да бул. Ошону билип, таанып калышыңарды каалап кетет элем. Амин. Аллилуйя.